Assalamu алейкум достор. Барыңыздарга салам. Сиздерге сөз бергендей эле ушул бардык машыгууларды өткөрүп атабыз. Эми кантип тура тамактаныш керек деген суроого мен бүгүн аз да болсо сиздерге жооп кайтарганы турам. Бүгүн биз туура тамактануу эрежелерин жана ошондой эле мисалы азыркы учурда карап көрсөк көптөрү ушул салмак кетирүүдөн аябай кыйналып келишет. Кандай кылып тамактаныш керек, үй шартында эмнени жесе болот деген суроолорду өзүнө берип, жооп таба албай эле кайра барып эле лагман мантысын жеп эле өзүлөрү ушундай бир кыйналган учурлар көп болот да. Андыктан достор, үйдө жазалуучу баарыбыздын колубуздан келет. Жана ошондой эле капчыгыбыз ошого туура келет деген ойдо биз бүгүн сиздерге видео тарттык. Мынакей ал кандай тамактар десеңиздер, мынакей сиздерге кенен отуруп алып мен түшүндүрүп берейин. Мынакей ушундай жөнөкөй абалда тамак биз мүмкүнчүлүк болушунча бул жерде примерно акчабыз 300-350 сомдук, бирок бир күн жей турган тамак болуп эсептелет достор. А что, так можно было, что ли? Бир күн кечке жей турган тамак бул 350 сомго айланды. Обычно барып тамак жесек биз 350 сомду бир отуруп жей албайбыз кээ бир учурда. 500 сомго айланып кетиши мүмкүндүр. Туура тамактанбастан өзүбүз каалаган тамак жесек бул 500 сомго айланып кетиши ыктымал. Кафеден жесек деле көптөрүбүз барып эле файыздага барабыз, о даамдуу тамактар. Болбосо могу эле тамак менен могу экөөнү эле 300 сомго жейбиз да. Мунун эмесин эсептеп келсең азыркы 120 сомго айланат. Ошондуктан экономдуу вариант достор, ушундай кылып жейбиз. Кандай десеңиздер, анда биринчи эртең менен турганда эле кайсы убакта турасыз? Деги эле кайсы убакта турасыз? Түштө турасызбы? Биринчи турганда келип эле мо тамакты көңтөрүп салбаш керек достор. Мынакей, 1 стакан суу, обязательно 250 грамм таза сууну ичесиздер, себеп деген ашказан өз алдынча иштеши керек. Бисмилла. Мынакей достор, эртең менен турганда эле ушундай кылып суу ичесиздер биринчи. 10-15 мүнөт убакыттан кийин эң барыбызга керектүү болгон бул каша жеш керек достор. Каша, көрүп атсаңарбы? Каша. Бул жерде каша 250 грамм, 200 граммдык өлчөмдө турат. Даяр. Народныйга барсаңар 67-70 эле сом турат, даярычы, 15 порциялыгычы. Ушундайдан аласыңар дагы 2 мүнөттө жазалуучу оокат. Сүткө кошуп эле жасап койсоңуз болот. Себеп дегенде муну туура жебесек, эртең мененки ашказаныбыз баягы эртең менен абдан ооруп калышы ыктымал. Себеп дегенде бул убакта организмди кыйнабашыбыз керек. Түнү менен отолоп жатабыз, уктай албай. Эртең менен туруп эле кайра нык тамактардан жеп аласыз, нанды, же болбосо камыр тамактардан күрөп кеткен болбойт да. Ушундай кылып туура жашаш үчүн, деңсоолукта болуш үчүн каша жеш керек. Бисмиллахиррахманиррахим. Эң сонун нерсе, бул жака 7 түрдүү нерсе кошулган болсо керек, 7 же 3 түрлүү болсо. 4 түрлүү. Овсяный хлопья дейт, мейс бар экен, өрүктүн немеси бар экен. Дагы керектүү полезный витаминдер бар. Мисалы, муну жейбиз, бирок буга деле тойбой калышыбыз ыктымал да достор, эртең. Мисалы, мен буга тойбой калам. Ошон үчүн тойбой калып аткан учурда мен эртең мененкиге негизи мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле мындай абалды көрүңүздөр. Ушундай кылып жумуртканы, 3 жумуртканы сууга бышырып туруп, жанына күрүч кошсоңуздар болот. Же болбосо салат менен биргеликте мынакей могу экөөнү жесем мен толук кандуу тое алам да. Себеп дегенде мындан аз жеп койсом кайра эле курсак ачып кетиши мүмкүн, көп жеп алсам ал сиңбей калышы мүмкүн. Ошондуктан өтө полезный, сиңимдүү нерселерди жешибиз керек да достор. Бул эртең мененки тамактанууга. Анан түштөн кийинки тамактанууга болсо достор, мынакей тооктун эттерин көрүп атасыздар, тооктун эти гречка менен, бул жерде 200 грамм тооктун эти турат. Бул менен биргеликте мен салатты, мисалы помидор менен бадыраңдын туурап алып, же болбосо кооздоп алып жесеңиздер болот. Ага дополнительно аябай жегиң келип аткан болсо, мынакей кургатылган өрүктү кошуп кичине жейбиз. Ал эми суусундугуна болсо биз всегда
Kefir diyecekmiz. Endi suz jөн эле ушунун бардыгын эле курак жей албайбыз да. Же компот ичип койсоңуздар болот. Бирок көп учурда эмес достор. Особенно ашыкча салмакта жүргөндөр кефирде ичсеңер болот, 1% кефирде. Себеп дегенде компот ичсеңер анда деле сахар бар, ошон үчүн ашыкча болуп калат да. Андыктан достор, мынакей бул биздин экинчи тамак болуп эсептелинет. Ортодо болсо бул түштөнүү болду. Саат 3-тө же 4-тө мен спорт питания ичем, мисалы протеинди, мисалы азыркы учурда мен протеин ичем, 2 порция салып туруп эле. Анткени 30 граммдан 60 грамм белок мага жетиштүү. 110 килограммдык салмакка ошого чейин ичсе болот. Түштөнүүгө мисалы түштөн кийинки 3-чү тамак болуп эсептелинет. Протеин ичем. Анан кийин машыгуумду уланткандан кийин машыгуу бүтөөрү менен кечкиге тооктун эти достор, бул сууга бышкан. Ал эми бул болсо мисалы кургатылып, баягы духовкага отко бышкан десек, баягы жаңылышпайбыз, мисалы айтканда. Ушундай түшүнүк болсун сиздерге. Сууга бышканда кечкисин анткени биз сууга бышкан жебесек, организмде баягы түнү менен сиңирүү органыбыз, мисалы эми кээ бирде ашказаныбыз ооруп аткан учур болот. Эс алдыруу багытында бул эң сонун сиңимдүү тамак да. Анан ошондой эле, мисалы мен чоң көлөмдө болгон үчүн күрүчтүү кемдир бирөө болсо кечкисин болбойт деши мүмкүн, бирок бизде мисалы масса таза эт менен чоңойтом дегендерге кичине макарон, 100 грамм макарон. Бул жерде азыр 200 граммдай макарон бар. Анан кийин 100 грамм кичине рис, эт, күрүчтөн жесеңер болот. Салат менен ошондой эле салат менен биргеликте. Эң башкысы суусундуктан жөн гана суу ичип коебуз достор. Анан кийин жатаркы убактарда мисалы 11 болуп кетет. Ошол учурда абдан курсак ачып аткан болсо достор, мындай болгон фруктулар жеп койсоңор болот. Жемиштерден жеп, ушулардан баягы өзүбүзгө калория толтурсак болот. Себеп дегенде биз ашыкча салмактан арылууда туура тамактануу биринчи очередь жардам берет. Ал эми сиздер болсо туура тамактанбай өзүңүздөрдүн канчалаган машыгууларды аракет кылып атасыздар, көрүп турабыз. Ошол учурда сиздерди мен аянычтуу көздөр менен карайм. Ушул кыйналгандан көрө туура тамактанганда сиздерге жакшыраак багыт болот беле деген мен сизге ойлонуп келем да. Андыктан бул нерсе дагы сиздерге чоң жардам болот деген ишеничтебиз. Ошондой эле мисалы абдан дагы курсак ачып кетип аткан болсо достор, такыр чыдабай бараткан болсоң, ушул тамактарга биринчи күндөрү тойбой калышыңар ыктымалы. Творожок точнее. Бир аз өлчөмдө, 100 грамм өлчөмдө жесеңиздер болот. Болбойт деген нерсени бул мээден алып коюш керек достор. Ошо силер болбойт эле аз эле деп отуруп кыйналып атасыңар. Жегенден кийин аны эртеси мен сыртка чыгара алам, ошол калориянын жарымын бөлүп чыгара алам десеңер, анда жеш керек. Эртеси кыйналып мен кыла албайт окшойм деген үмүт менен, коркунуч менен жүрсөңөр, анда бул нерсени жеп кереги жок достор. Себеп дегенде мындай коркунуч менен аракет кылсаңар, силерде ийгилик такыр эле болбойт. Ошондуктан бардык нерсени коркпостон жегин келип атабы, бирок эртеси ошол калорияны чуркап, машыгып, чыгарып, ошо денеден, организмден ашыкча салмакты кетирүүгө биз аракеттенишибиз керек. Мынакей биздин бир күндүк тамагыбыз жөнөкөй абалда, арзан багытта, арзан сиздин капчыгыңызга туура келе тургандай акчалар булар. Андыктан туура тамактангыла достор, эринбей өзүңөр жасасаңар, эң сонун ийгиликтерди жеткире алабыз. Ошондой эле чоң мышцаларды, бул сыяктуу мышцаларды ушундай туура тамак менен чыгарганбыз достор. Силер болсо көптөрүн ойлойсуңар, отуруп албай, булар деген мындай да ичишет да, жешет да. Ичесиң, жейсиң, бирок эмнени ичип жейсиң? Бар болуп эле лагма мантыга башың салып, блокко курсакты салаңдатып отургандар көрүп атпайлы, мондой болуп тегеренип отургандар. Туурабы? Андай эмес достор, туура тамактаныш керек. Бул ден соолукка дагы пайдалуу, жана ошондой эле жакын жашоого бизди жетелейт достор.
Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болдум. Кайрадан кийинки берүүгө жолугушканга чейин саламатта турула. Эң башкысы достор, комментарий таштагыла, лайк баскыла, жана ошондой эле ушул видеону башкалар менен да бөлүшкүлө, алар дагы туура тамактанганды үйрөнсүн, туура тамактанып, өзүнүн ден соолугун чыңдап, жана ошондой эле мыкты абалга бирге жетели достор. Мынакей достор, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки берүүбүздө кимге кандай же болбосо кандай машыгуу тууралуу кызыктар болуп атсаңыздар, комментарий таштап, лайк басып, жана ошондой эле подписка бөлүмүн басып, башкалар менен да бөлүшкөнү унутпагыла достор. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болдум.